анан результат көрсөтүшүңөр керек. Анан эң эле жөнөкөй мисалын айтканда, өткөн сабактарды, темаларды жазып атпайбы мугалим акыркы. Ошол пландардын баарын тең электронный кылып эле мектепте да илип койбойсуңар. Өттүм дегенде маус менен баары клик бир басканда өттүм. Анан эмне кайра жазып атасың. Аны ким окуйт? Директор окуйт, район окуйт. Жөн эле мугалимге жаздырып атасыңар да. Электронный эле бүт баары тең эмелерин жазып коет. Ар бир мектеп өзүнүн эмесинде турсун планда. И өттүм эле птичка коюлуп кете берсин. Эмне кыйнап атасың? Турат. Ошол деген чоң маселе ошол экен да. Жок, ошонун баарын жоюлат. Түшүндүңөрбү? Бүт электрондоштуруп ар мектеп жазап чыксын. Иши кылып май айынан баштап мугалимдерде кагаз болбош керек. Бирок экинчи черектен баштап уже кыскарган кагаздар үчүнчү черектен кечирим сурайм. Уже үчүнчү черектин башына, январдын 15-теринде болот. Ошондон баштап уже могуларды мугалимдер сезиш керек. Ошондон конкретно уже иш жүрүш керек. А май дегенде уже результат көрүшүбүз керек. Электронный кандай жазыш керек болсо, биздин бөлүм менен сүйлөшүп турат. Документтерде ошолорду электрондоштуруп чыгабы. Өттүмдө эле жөнү басып кетсин. Анын түшүнүңөрбү? 23-нче 4-чү чейректе биз ушул пандемия болуп атканда класстан класска которгон экзаменди жойгонбуз. Ушуну быйыл ушундай калтырсак, бул бир пункт ушундай чечип берет. Хорошо. Шыл эмени алууга болгон минимум.